Салам достор, менин каналыма куш келипсиз. Сиздер менен Жайнагүл бүгүн аябай кытырлаган катмарлуу самсаларды жасап көрсөтүп бермекчимин. Сөз түрдө видеону аягына чейин караңыздар, ошол кезде баары түшүнүктүү болот. Эң биринчи муздак сууга 2 кичинекей кашык менен туз салып, жакшылап аралаштырып эритип алабыз. Сөз түрдө аралаштырып эритип алыңыздар. Андан кийин барып электин көзүнөн өлчөп алган унубузду өткөзүп алабыз. Эми колубуз менен жакшылап камыр жууруп алабыз. Мен жазып койгон рецепт боюнча жасасаңыздар, суудагы ун да кошпой камыр жууруп алсаңыздар болот. Камыр өтө катык болуп калбашы керек жана катуу жумшак болуп калбашы керек. Орточо жумшактыкта камыр илеп алабыз. Мына азыр камырдын кандай жумшак болуп чыкканын көрсөтүп жатамын. Эми салафанга салып 30 минутага камырды тыныктырып коебуз. Отуз минут аралыгында ичине салынуучу салмабызды даярдайбыз. Менде картошка, пияз жана эт. Өзүңүздөрдүн сүйүктүү салмаңыздарды пайдалансаңыздар болот. Үстүнө кичине май кошуп койдум, суюк майдан. Дамдуураак болот жана ичи кургак болуп калбайт. Жакшылап аралаштырып алабыз. Эми камырды 2 бөлүккө бөлөмүн жана бирөөсүн жайып баштаймын. Биринчи камырды жукартып алабыз. Камыр жайып жатканда ортосунан көп баспаңыздар, себеби чекеси калың болуп, ортосу жукарып кетет. Ошол себептен камырдын чекесинен басып жайып чыгабыз. Мына ушундай катуу жука эмес жана калың эмес кылып жайып чыгабыз, себеби самса жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошол себептен катуу жука кылып жибербеңиздер. Эритип алган майды ичине сүйкөп чыгабыз. Мен видеонун астына жазып коемун кандай май пайдаландым. Сиздер дагы ошол майды пайдалансаңыздар болот. Акырындап ушундай кылып ороп чыгабыз. Экинчи камырды да жайып ороп жатамын. Экөөнү кабаттап ороп алдык. Ороп алгандан кийин камырды дагы ушундай кылып айландырып чыгабыз. Видеодо баары түшүнүктүү болсо керек. Мына ушундай кылып ороп, камырды дагы бир жолу эми морозильникте 30 минутта тыныктырып коебуз. Камырды 30 минутта койдук. Алып, самсаны жасап баштайбыз.
Өзүңүзгө керектүү өлчөмдү кесип алып, самсаны жасай беребиз. Бетинен басып, ортосуна карай басабыз. Эми жаябыз дагы, ортосуна салмасын салып, мантыны өзүңүз каалаган формада түйсөңүз болот. Өрмө самса алсаңыз дагы болот, же болбосо самсанын каалаган түрүн жасап алсаңыз болот. Мен жөн гана ушундай 3 бурчтуу түрүн жасадым. Самсанын бетине жумуртканын сарысын сүйкөп чыгабыз. Бетине ак кунжут пайдаландым. Сиздер кааласаңыздар пайдалансаңыздар болот. Болбосо жөн деле бышыра берсеңиздер болот, эч нерсе сеппей. Эми духовканы алдын ала кызытып алабыз дагы. 180 градуста самсалар бышырып алабыз. Аябай даамдуу самсалар бышып чыкты. Жөнөкөй гана ушундай эрежелерди колдонуп, катмарлуу самсаларды бышырсаңыздар болот. Менин каналыма сөзсүз түрдө катталып, пикир калтырууну унутпаңыздар. Сиздер менен дагы жаңы рецепттерди көрүшкөнчө.